Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган 40 сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктады. Урматтуу мекендештер, кадырлуу момун мусулмандар, сиздерди Орозо айт майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Орозо айтында таң аткандан шамга чейин наар албай, напсибиз тизгинделип, жан дүйнөбүз арууланды. Барга шүгүр кылып, сабырыбыз чыңалды. Көөдөнүбүз бейпилдикке толуп, дилибиз нурланды. Бул күндөрү жаратканга тоо келтирүү менен жасаган бардык жакшы иш-аракеттерибиз кабыл болсун. Кыргыз эли илгертеден бери меймандостугу, боорукерлиги, кайрымдуулугу, калыстыгы жана ынтымагы менен даңазаланып келген. Бул баалуулуктар бүгүнкү күндө да сакталып, өлкөбүздө ар кандай этностун өкүлдөрү менен тынчтыкта, биримдикте, алакка катышта жашап келет. Биз жамы журтубуздун өз ара урматтоонун, бир туугандык мамилелерди өнүктүрүүнүн жаркын үлгүсү боло алгандыгы менен ар дайым сыймыктанабыз. Быйыл Орозо айында ата бабадан калган нарк наслибизге ылайык кайрымдуулуктун, боорукерликтин күчү айрыкча сезилди. Кары дебей, жаш дебей, баары тегиз жанда кездешүүчү, дартка чалдыккан наристелердин дартына даба боло турган кымбат баалуу дарга муктаждарга кол сунуп, элибиздин ынтымагын дүйнө жүзүнө дагы бир ирет жар салды. Бабаларыбыздан мурастап калган мындай асыл сапаттарыбызды барктай да, баалай да билели. Анткени коомдун тынчтыгы жана биримдиги өлкөбүздүн өсүү өнүгүшүнүн негизи болуп саналат. Кадырлууга ылайык калк Орозо айында биримдикти бекемдеген ушул сындуу бир катар окуяларды ырыскы кут катары кабыл алалы. Мындай нарк насилди мындан ары да улап кетели. Чыныгы салттуу исламды таанып билүү менен Жусуп баласагын, Махмуд Кашкари, Барскани, Улукбек бабалардын жолун улап, илим билим менен адеп акылакты бирдей алып, куштун эки канатындай бирдей кагып, алдыга умтулалы. Айт майрамда жан дүйнөсү ыйманга, ынсапка, сабырга, мээримге, үмүткө толгон ар бир кыргыз жаранына жаркын келечек каалайм. Барыңыздарга чын ден соолук, бакыт таалай, бардар турмуш жана баштаган ишиңиздерге ийгиликтерди тилейм. Ар бир үйдө тынчтык уялап, берекет болсун. Ал эми өлкөбүз туруктуулук менен өсүүнүгө берсин. Майрамыңыздар менен урматтуу мекендештер, айтыңыздар марек болсун деп айтылат президенттин куттуктоосунда. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип, төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Балбан Эрназар Акматалиев Азия чемпиону болду. Кыргызстандык Эрназар Акматалиев эркин күрөш боюнча Азия чемпионатында алтын медаль тагынды. Эркин күрөш боюнча балбандар 70 кг чейинки салмак ченинде күч сынашкан. Финалдык беттеште кыргызстандык спортчу тажикстандык атаандашы Виктор Расаддинди жеңди. Беттештин жыйынтыгында эсеп 4-4 болду, бирок акыркы аракетти Эрназар жасагандыктан жеңиши кайгырылган. Ош шаардык милициясынын улук тергөөчүсү пара алууга шектелип кармалды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын улук тергөөчүсү пара талап кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу атайын кызматтан кабарлашты. УКМКнын айтымында шектүү бир кишиге архивдик кылмыш ишин таап, аны кайрадан ачып, соттолгонун жоюп, ишти жаап бергендиги үчүн 50 000 сом пара талап кылган. Кыргызстандын жараны бир нече жолу ички иштер башкармалыгына кат жүзүндө кайрылуу жолдогон. Бирок Ош шаардык иштер башкармалыгынын тергөөчүсү жарандардын кайрылууларын кароонун мыйзамда белгиленген тартибине карабастан жогоруда көрсөтүлгөн сумманы талап кылган деп айтылат маалыматта. Улук тергөөчү кармалып, кабинеттин тинтүү учурундагы отурулган 45 000 сом табылган. Садыр Жапаров Эрдоган менен Туркиядагы абалды талкуулады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 30 мартта Түркия Республикасынын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Садыр Жапаров Реджеп Тайип Эрдоганды жана бүтүн түрк элин Орозо айт майрамы менен куттуктап, ушул ыйык күнү тынчтык, жакшылык жана береке каалаган. Кыргызстандын президенти Туркиядагы соңку окуяларга байланыштуу тынчсыздануусун айтып, Бишкектен кырдаалды дайым байкап тургандыгын, кырдаал тез арада турукташаарына үмүт арттарын билдирди.
Ал Түркия Республикасынын жетекчилигинин тынчтыкты, ынтымакты жана өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча аракеттерин колдоорун басып белгиледи. Эки тараптуу кызматташтык бекемдөө контекстинде мамлекет башчысы кыргыз-түрк мамилелеринин динамикалуу өнүгүүсүн канаттануу менен белгилеп, президент Эрдогандын Кыргызстанга өткөн жылы жасаган сапары тарыхый мааниге ээ болгонун жана эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүнө жаңы дем бергенин айткан. Буга байланыштуу Садыр Жапаров жетишилген макулдашууларды өз убагында жана сапаттуу ишке ашуунун маанилүүлүгүн белгилеп өткөн. Эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу өзара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулашкан, ошондой эле аларды ишке ашыруу боюнча пландарды белгилешкен. Сүйлөшүүнүн аягында Садыр Жапаров Режеп Тайип Эрдоганга жооптуу мамлекеттик ишмердүүлүгүндө ийгиликтерди, ал эми боордош Түркия элине тынчтык, биримдик жана бакубатчылык каалаган. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы аймактык өкүлү Эрмат Жумаев кыргыз элин Орозо айт менен куттуктады. Кадырлуу мусулман бир туугандар, сиздерди Орозо айт майрамы менен куттуктайм. Мына мынтип айлардын султаны болгон Рамазан айды аяктап Орозо айт майрамы кирип келди. Ыйык Рамазан айы бизди чыдамкайлыкка, сабырдуулукка чакырып, жан дүйнөнү аруулап жакшы адаттарды үйрөттү. Береке жааган, кут төгүлгөн ыйык Рамазанда руханий тазалануунун, кайрымдуулуктун жана өз ара жардамдашуунун маанилүүлүгүн сездик. Аруак Орозо күндөгүдөй бири-бирибизге карамдуу болуп, биримдикте, ынтымакта кут таарган өлкөбүздү өнүктүрө берели. Улуу жараткан элибизге тынчтык, биримдик, алатоо жергебизге кут береке, мамлекетибизге туруктуу өнүгүү берсин. Жалпыңыздарга чын ден соолук, бакубатчылык жана тынчтык каалайм. Орозоңуздар кабыл, Орозо айтыңыздар маарек болсун. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы аймактык өкүлү Жумаев Эрмат Жумаев деп айтылат маалыматта. Бишкекте дарыканалардын бири 250 000 сом айыпка жыгылды. Баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматы Бишкектеги дарыканалардын бирин 250 000 сом айыпка жыкты. Милиционерлер Саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте текшерүү жүргүзүшкөн. Дарыканада дары-дармек туура эмес сатылганы жана күчтүү таасир берүүчү препараттардын эсеби талаптагыдай жүргүзүлбөгөнү аныкталып, айып пул салынган. Мекеме дарыканаларды эрежелерди сактап иштөөгө чакырган. Бакиевди кайтаргысы келген Мадумаров көпчүлүктүн кычырына тийүүдө. Саясатчы Мадумаров бийликтен коркпой эле Азаттык радиосу маек берип адаттагыдай сынга алды. Биздин коомдун ойгон бою атканына, кайдыгерлигине заманасы куурулгандай сөздөрдү божурап, медалдын эки бети бар дегендей Мадумаровдун айткандары баарын ынандыра бербейт. Ошол эле оппозициячылык атмарды алсак, аларга сын пикир айтканы, бийликти кемсинткени жакса керек. Бирок Курманбек Бакиевди актагысы келгени, айландырып эле Кыргызстанга кайтарууну тим койсо аны аздектөөгө бара тургандай урматсый артып кетти го. Бул эми жеке өзүнүн мамилеси болушу керек, туурабы? Буга чейин да Курманбек Салиевич деп оозанып, таптап сүйлөп, кооз сөздөрдү айтат эле, кечээ да ошентти. Анысы болсо атын өзгөртүп Закир Салиев деген паспорт алганы, шек жаратканы жалганбы? Бакиев алатоо аянтына 87 бейгүнөө балдарды аттырып, канды суудай агызган эмеспи? Ал эми 5 жылдык бийлигинин башкаруусунда 60 чакты буйрутма өлтүрүүлөрдү үй бүлөсү аркылуу ишке ашырышканын УКМКнын экс төрагасы Абдил Сегизбаев айткан. Саясатчы, журналист, депутат, бизнесмен, спортсмен, криминал Айтор Жакпай калса жөнөкөй жарандардан бери өлтүрүшкөнү эч качан кечирилбейт. Ал эми мамлекетти Максим Баш болуп тоношуп, коррупцияга батышканын кимиси жокко чыгарылат. Бакиевдердин өтө оор кылмыштарын санай берсең сөз арбын. Эми ушундай колуганга чыланган адамды Мадумаров Кыргызстанга алып келүүнү айтып, эңсеп күсөп жүрсө, калың калктын кыжырын кайнатпайбы? Эл азыр башка, деп жазган Араба Кейжи сайты. Сиздердин жардамыңыздар менен ушу кызым ушунчалык болуп калды. Şu YouTube kanallarının bardıq, Allah razı olsun, rahmat. Sizlerge de rahmat çok. Şuncalık kızım çakşı olup kaldı. Kırgız eli, sizlerden jardamыңыздар менен kızım şuncalık çakşı olup kaldı. Çet өлкөгө апарып, kızımdын bir жагына операция кылдырып келип алдым, sizlerden jardamыңыздар менен. Азыр эми ошол bir жагы, тамагынын bir жагы да калды. Onu da dagы операция кылышыбыз керек. Şu sizlerden jardamыңыздар менен kızım şunçalık жакшы болуп калды. Bir жагы да чандырын алдырып салсам, менен өзүбүзгө окшоп сүйлөп, дем алыштары да жакшы болуп калат. Şu kızды караймын деп, мына азыр шунун бир эле жагы алынды, bir жагы калды. Şu bir жагын алсам, Кудай кааласа алдырып иштесек, кызым сүйлөйт.
Өзүмдө ушу кыздын аркасынан ооруп жамоп калдым. Сахар ооруп, башым ооруп, өзүмдө кыйналып атамын. Эгер колуңуздардан келсе, дагы да ушул кызыма жардам бериңиздер. Ошо дагы бир жолу операция кылдырып алсак болду. $28,000 керек, калганы жыйылып бүттү. Эм банкым жеткизамын деп чыгат. 0708 12 94 94. Сбербанкыбыз сиңдимдин атында чыгат. Гүлназик Ш деп чыгат. Ойлонбой ушу кызыма жардам бере бериңиздер. Баары өзүбүзгө келип түшөт. Мьянма жана Таиландтагы жер титирөө Тышкы иштер министрлиги билдирүү таратты. Мьянма менен Таиландта болгон жер титирөөгө байланыштуу Кыргызстандын Индия жана Малайзиядагы элчиликтери тиешелүү мамлекеттик органдар менен байланышта иш алып барууда. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык жабыркаган кыргызстандыктар боюнча маалымат жок. Учурда маалымат такталууда. Кыргызстандын Индиядагы жана Малайзиядагы элчиликтери Мьянма жана Таиландтагы кыргыз жарандардын кооптуу аймактардан алыс болууга жана сактык чараларын көрүүгө чакырат. Өзгөчө кырдаал жаралган учурда төмөнкү номерлерге байланышса болот. Мьянмадагы кыргызстандыктар үчүн Индиядагы элчиликтин номери +919 59 99 21 779. Таиландтагы кыргызстандыктар үчүн Малайзиядагы элчиликтин номери +919 56 01 18 267. Таласта жер титирөөдөн 48 үй жабыркады, жарымынан көбү камсыздандырылган. Мурда күнү таңга маал Таласта болгон жер титирөөдөн 48 үй жабыркаган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык жаракка кеткен 48 турак үйдүн 31 камсыздандырылган. Жаракка кеткен үйлөр Талас районунун төмөнкү аймактарында, Көпүрө базар айылында 26, Арал айылында 12, Үчемчек айылында 2, Талдыбулак айылында 6, Манас айылында 1, Көкөй айылында 1. Эске салсак, Кыргызстанда 28 март күнү таңга маал жер силкинип, Таластын Көпүрө базар айылында 6 балга жеткени айтылган. Ал эми Бишкекте 4 бал сезилген. Учкун мамлекеттик басмаканасы 2024-жылы 1,7 миллиард сом киреше тапты. Учкун ачык акционердик коомунун маалымат катчысы Азамат Кыязов Учкун концерни модернизацияланып, техникалык базасы толук жакшыртылганын айткан. Учкун мамлекеттик басмаканасы 2024-жылы 1,7 миллиард сом киреше тапты. Анын 771 миң сому таза пайда болуп, пландык көрсөткүчтөрдөн ашты. Бул тууралуу Азамат Кыязов Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирген. Анын айтымында өткөн жылы мекеме мамлекеттин бюджетине 278 миллион сом салык төлөдү. Учкун ачык акционердик коому акыркы 3 жылда техникалык базаны чыңдап, инфа түзүмдү жакшыртуу боюнча иштерди жасады. 2023-жылы китеп басуу үчүн атайын жабдуу сатып алууга президенттин фондунан 176 миллион сом бөлүнгөн. Паспорттарды, акциздик маркаларды жана окуу китептерин чыгаруу үчүн заманбап басма орнотмолору сатып алынды. Мекеме 2024-жылы 1,7 миллиард сом киреше тапты. Анын 771 миң сому таза пайда болуп, пландык көрсөткүчтөрдөн ашты. Мындан ары адистердин квалификациясын жогорулатуу, жогорку сапаттуу продукция өндүрүү ишине басым жасалат, деди Кыязов. Ал ошондой эле басмаканада жумушчу орундарынын саны 166дан 313кө көтөрүлүп, ишкананын өндүрүштүк көлөмү жогорулаганын кошумчалады. Депутат Миргүл Темирбаева аткезчилик үчүн жазаны катталдатууну сунуштады. Жогорку Кеңештин депутаты Миргүл Темирбаева аткезчилик үчүн жазаны катталдатууну сунуш кылды. Документ Жогорку Кеңештин сайтына коомдук талкуу үчүн жайгаштырылды. Учурдагы мыйзамда экономикалык контрабанда үчүн негизинен айыппул жана кээ бир учурда гана эркинен ажыратуу каралган. Жаңы сунушталган редакцияда төмөнкүдөй өзгөртүүлөр бар. Түзөтүү жумуштарына тартуу жоюлуу 2 жылга чейин эркинен ажыратуу сунушталууда. Жосун ири өлчөмдө жасалма мүлк конфискацияланат. Бирок чыгымды 10 эсе төлөп берсе, жазадан бошотулат. Кызмат адамы өзүнүн абалын колдонуп аткезчилик кылса, мүлкүн конфискациялоо менен 5-7 жылга чейин камалат. Аткезчилик товардын наркы 100 миң сомго жетсе, аны конфискациялоо сунушталды. Учурда 500 миң сомго жеткенде гана конфискация болот. Байсалов эсеп палатасынын укугу менен түзүмүн карап чыгуу керектигин айтты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов эсеп палатасынын ыйгарым укуктарын жана түзүмүн карап чыгуу керектигин билдирди. Ал мекеменин ат башыда дээрлик 122 миллион сомдук каржылык мыйзам бузуу аныкталганы боюнча маалыматтын мисал кылып сынга алган. Текст окуй келсең 122 миң сомдук бир нерсе табышкан болот. Бул райондук деңгээлден алса күкүмгө тете. Эсеп палатасынын ошол инспекторлорунун тамагы менен командировкасына андан көп каражат кеткен.
Мекеменин республикадагы министрлик ведомстволору тууралуу кабарлардын баары ушул стилде деп Байсалов соц баракчасына жазды. Өкмөт өкүлү бул бийликке ишенимди кетирип дискредитациялоо экенин айткан. Айландада бар эле уурлар жана алар миллиардта уурдашат дегендей, болбосо жүздөгөн ак ниет мамлекеттик кызматкерлер жана жетекчилер жөнүндө кеп болууда. Ошол кагаздардын негизинде тиешелүү түзүмдөр жылдап сүйрөшөт. Бюрократиядан арылтуунун алкагында эсеп палатасынын ыйгарым укуктарын жана түзүмүн кайра карап чыгуу мезгили келди. Майда ревизорлордон арылуу аудиторлорду текшерүүнүн натыйжалуулугуна көңүл буруу керек деген Эдил Байсалов.